Азамат Бакирович, суммасын так айтып койсоңуз. Суммасы 30 миңден баштап 50 миңге чейин. Ички иштер министрлигинин жол буюмунун коопсуздугун камсыздоо башкы башкарманын башчысы Исраилов. Урматтуу Алишер Ташпаевич, туптура айттыңыз. Биринчи окумга алып келгенде ушунун баарын механизмдерин баарын иштеп чыккыла деп тапшырма бергенсиңер. Биз ошонун негизинде атайын ведомстволор арасында аралык жумушчу топ түзүлгөн. Аяка дейин кызыктар ведомстволор, министерстволор баарын өкүлдөрү кирген. Ал боюнча силер бияктан бир катар суроо тапшырма бергенсиңер. Биринчиси бул деген канча ушу автоунаалар ушу тонировкага алышы мүмкүн деп. Бизден мурун кийин мындай берилбептир. Биздин жумушчу топ иштеп чыгып бир 15 миңден 25 миңге чейин деп атабыз да. Анткени ар кандай методика менен да санап көрдүк. Мисалы бир жылда бир 3 миң автоунааны биз ушу тонировканы уруксатсыз тагып жүргөн үчүн аныктайт экенбиз. Эми алда даже 20% кармалды десек да бир 15 миң машина болот экен. Андан кийин жанакы канча жаңы машиналар бар, алардын да эсебинен алып ошондон чыгардык. Анан экинчи болсо Алишер Ташпаевич, өзүңүз эсиңизде болуш керек, кандай светопропусканиясын кандай кылып канча процент бересиңер дедиңиз. Биз ошо жумушчу топ менен иштеп чыктык. Ушул эгерде биз бир ограничение кылып койсок, мынча процент деп чалда жана тонировканы сатып алган кишини улам тозуп, улам биз текшерип туруш керекпиз да. Ал деген мисалы 60% деп алып алып, балким 40% тагып турат. Ал дагы мындай айтканда көп мүчүлүшкө алып келет. Улам алган киши улам тозуп, улам текшерип, андан тышкары дагы бир маселе бул деген биздин кызматкердин баарын жана табуу метрлер менен биз алып бериш керекпиз. Ал да бир топ акча каражаттар кетет. Ошондуктан биздин оюбуз ушу жумушчу топтун эч кандай ограничение кылбасак, ар бирөө өзүнө ылайыктуу эметет. Ушу бир 40%дан ылдый кылбасак, андан ылдый уже такыр эле караңгы көрүнүп калат да. Бирок эч кандай ограничение кылбай атабыз. Анткени кээ бирөөгө өзүнүн физиологический состояниясына жараша бирөө 70%-тен жакшы көрөт, бирөөсү 60-тан, бирөөсү 30%-тан деле жакшы көрөт. Өзү кандай айдай алат. Андан дагы бир маселе болду эле, ушу тонировканы каяктан чаптатасыңар, ушундай кандай болот деп. Бул тонировкага уруксат алгандан кийин ар бир жаран өзү каалаганын чаптап алат. Эми баа өзүнө жараша. Азыр өзүңөргө белгилүү болгондой $200 чейин пленкалар бар, абдан жакшы, качествосы тыштан көрүнмөсө да ичинен тышты жакшы көрүнөт. Өзү тонировка алгандан кийин чаптап алат. Андан ким уруксатты ким берет деген. Муну деген уруксатты эч жакка барбаш керек. Бул жанакындай эле атайын иштеп чыктык, Минцифрада бар болчу. Акчасына счетко түшкөндөн кийин эле аты жөнүнө келет, өзүнүн ИНН менен кетет. Анан кайсы машинеге деп жазат. Андан кийин эле биздин уна мамлекеттик мекемеге учеттун бар ушакта да, аякка түшөт, аяктан деген ушу картчек системасына машинеге тонировкага уруксаты бар деп, ошо төлөнгөндөн баштап алат. Ага деген бир жакка барып, анан деген аякка очередке туруп, анан тиги ар бир областта, ар бир райондо ал ошо мекеменин филиалы болуш керек, ал деген бир топ мүчүлүктөрдү алып келет экен. Анан канча мөөнөткө бересиңер деген маселе болгон. Ал 1 жылга берилет. Анан ошо 1 жылдын ичинде эгерде автоунааны сиз алып алып 1 жылдын ичинде сатсаңыз, ушул автоунаа менен кошо тонировканы сатып ийсеңиз болот. Мына ушул автоунаанын мөөнөтү 3-кө чейин, мына переоформление кылганда. Жок, алып калам десе алып калып туруп, өзүнүн атынан башка автоунаасына ушул тонировканын уруксатын узартса болот да. Бирок ошо мөөнөтү бүткөнгө чейин. Анан дагы бир эмесе, өзүңүз сурадыңыз эле, кайсы автоунаалардын кайсы түрлөрүнө берилет деп. Биз ошо техник регламент боюнча М1 деген эле автоунааларга беребиз. Бул деген жеңил эле автоунаалар, эч кандай таксилерге, бустарга, грузовой транспортко, жүк ташуучу автоунааларга берилбейт. Бир эле ушу жеңил автоунааларга. Анан деген дагы бир маселе болот, ошо транзитный автоунаалар кандай болот деп. Ошо Кыргызстанга келип автотурист болобу же транзит болобу. Мисалы Өзбекстандын тажрыйбасын көрсөк, аякта деген ушу $15
турист болуп кирсеңиз границадан төлөп туруп өзүнүн машинаңызга эметсе болот. Ал боюнча Минэкономика иштеп атат. Эгерде ушу закон кабыл алынса, биз дагы Өзбекстандын ушу кирген тонировкаларын законный деп кабыл алсак, биздики да ошондой болуп, биз да ошондой кадамга бара алабыз. Андан тышкары ушуну суралгандар эле ушу жана единый окно деген ошо принцип менен берсе болобу деп. Албетте болот, жанакындай электрондук форматта берет. Анан ушу мыйзамдуулугун, тонировка тагып жүргөн мыйзамдуулугун кандай текшерсе болот деп. Жанакындай эле карчек системасына киргизилет ар бир эмет бир. Андан тышкары биз азыр деген жумуш топ менен өтөбүз. Балким ушул обоюна QR кодду тагып беребиз. Кээ бир отдельный случайларга анткени биякта суроолор болгон. Интернет жакшы кармаган жерде ушундай болуп калса деп. Бирок эми азыр мобилдик интернет Кыргызстандын бүт жеринде мындай аймактардын баарын алды дейм. Бул боюнча анчалык мүчүлүктөр болбойт болуш керек. Анан дагы бир суроо эле, ким ушу автоунаалардын тонировкасы бар автоунаасынын базасын түзөт деген. Бул боюнча чечилди. Бул Ички иштер министрлигинин министрликке караштуу УНА мамлекеттик мекеменин базасында болот. Анан деген ушул базага доступ берсек болобу? Анткени деген биякта сөз болгон, народный инспектор дегендей киргизсек болобу деп. Албетте болот. Карчекке ар бирөөнүн доступу бар, ошол жактан эле отражаться этет. Ушу берилген маселелер болчу. Азамат Бакирович, суммасын так айтып койсоңуз. 2 капталан алдыда кошо кирип атат да, туурабы? Лоп алдыда кирип атабы? Жок, Мустамбек Шергазиевич, алды эч кандай болбойт. Жок, 2 капталы. 2 капталы. Суммасын айтып койсоңор. Суммасы 30 миңден баштап 50 миңге чейин. Силер так айткыла да, өткөндө 30 миң 50 миң десеңер. Ушунга чейин так жумуш айта топто кимдер бар? Жумуш топ азыр изилдеп атат. Жумуш топтун курамында кимдер бар? Минэконом, МВД, Минфин. Ушунга чейин так эмес экен, 30 миң 50 миң сомго чейин деген пока, так эмес. Так эмес азыр эле. Эми бул жерден караңкылатканда мен дагы суроо болуп калат го. Мисалы, ремень безопасности, телефон, алдына бала отургузуп алгандар. Сиз жаңы айтып кеттиңиз, тонировка боюнча ограничение жок депчи. Бирөө может 90 кылып алышы мүмкүн, бирөө 100, бирөө 30 кылып алышы мүмкүн. Вот ошо боюнча кандай болуп калат. Например, эгерде арткы ордуктардын тонировкасы 100 кылып алгандар бар, чылкый кара. Алдын 30 кыла турган болсо экөөнүн айырмасы жок да. Уже ичиде эчтеке көрүнбөй калат. 50 кыла турган болсо такыр көрүнбөйт да анда. Анан эми ушуну учитывать эттиңерби? 3 немеңер силер: ремень, баланы отургузуп алган боюнча, анан жанагы телефон. Баасы так эмес, 30 миң 50 миң деп атасыңар. Ошол боюнча мындай бир толук изилдеп көрдүңүздөрбү? Бул суроого жооп берейинчи. Азыркы биздин кол шаар боюнча орнотулган камералардын баардыгы деген жаңы цифровой камералар. Алардын баардыгы маңдайкы терезеден тартылат. Ошондуктан ошо камералар алдында отурган адамдын ремени барбы, же соттуу телефон менен сүйлөшүп баратабы, же жаш бала отурабы дегендин баардыгын видео байкоо көрүп турат. Ошонун негизинде биз постоянно муну деген контролдой алабыз. Такабаевич, мындай да, камералар бул светофорлор деле бар, туурабы? Жолдор деле бар. Например, шаардын баарында эле камера жок да. Алар кандай болуп калат? Мисалы, Кыргызстан боюнча жок да бул. Бишкекте бар, Ошто болушу мүмкүн. Калган жерлер жаңы коюлуп атат. Ошолор кандай болуп калат мисалы да? Көрүнбөй калат уже мындай Бишкектен чыккандан кийин, уже Сокулукка чыккандан кийин көрүнбөйт. Кайсы камера тартат аякта? Бул камералардын баардыгы азыр деген бүт чоң жолдордун баарына деген биздин маңдайынан тарта турган камералар бар орнотулган. Капталынан деген тартылганда көрүнбөйт. Маңдайынан бүт камералар азыр орнотулган камералардын баары маңдарынан тарта турган чоң камералар. Алар ошол толук көрүнөт. Нурбек Такабаевич, ошол камералардын баары именно жол кыймылын бузууларды аныктай турган камералар. Нурбек Такабаевич, мисалы мындай да, погода начар убактарда, например, караңкыда,
жаңбыр жауып атканда, бир начар погодаларда хоть сиз алдына 30-40% кылып койсоңор дагы бул көрүнүшү начар болуп калат да. Бул эртеңки күнү жол мисалы кырсыгы көбөйөт деп мисалы ким кепилдик берет? Ар кандай ситуация болуп кетиши мүмкүн да, мисалы тонировканын ичиненчи. Кырсыктар мындан да көбөйүп кетиши мүмкүнбү? Ошондо учетте этетин жакшылап изилдеп көрдүңүздөрбү? Бул чындап келгенде кооптуу нерсе да. уруксат берсеңиз. Урматтуу Русланбек Шергазиевич, албетте бул тонировка боюнча ошо дүйнө жүзү боюнча биз тажрыйбаны изилдеп көрдүк. Ушу тонировка канчалык деңгээлде ушу жолуна кырсыктар болоруна канчалык деңгээлде таасир берет экен бир да ушундай изилдөө болбоптур. Ошон үчүн биз да азыр айта албай атабыз да. Өткені мындай учет эч качан болгон эмес. Бизде Кыргызстанда да болгон эмес. Ошондуктан мындай жакшы таасир берет же мындай начар таасир берет деп биз айта албай атабыз да. Азамат Бакирович, жаңағы тонировканын ошону жок дегенде бир единый кылыш керек да. 30 же 40 же процент эмесинчи 60, 70, 80 депчи. Анан андан кийинки вопросум неме боюнча? Кайсы жылкы машиналар, кайсы машиналар коюлат, например, баардыгына бирдей ошондочу. Эгерде машина 90 жылкы или 80 жылкы машина или 2020 жылкы машина баардыгына баасы бирдей болуп калабы? Ошол чыгачыбыз туура айтасыз, бул баарына бирдей. Жигулиден баштап азыркы кымбат баалуу жаңы машиналарга да бирдей убада коюлат. Ограничение жок. Сунушум, урматтуу Нурбек Такабаевич, мисалы в основном көпчүлүк катмарларда мисалы бир 90 жылкы болобу же 2000 жылкыга чейинки машиналардын бааларын тонировкасын ичинде ылдыйраак кылсаңыздар бир 10 000, 15 000ден кылыпчы. Анан жогоруларын мисалы 30-40 000 кыласыздар. Ошол жагына карап көрүш керек да негизи. Эми каждый эле кыла албайт го дейм. Эгер силер 30 000 сом, 50 000 сом кылып койсоңор, бул ошо бир жылдыгы жыл сайын узартып туруш керек буну. Эгерде машина тонировка кылып жүрүп, эртеңки күнү сатыла турган болсо кандай болуп калат? Жаңы эле Русланбек Шергазиевич, жаңы эле түшүндүрүп кетпедимби? Эгерде сатылган болсо, сатылса болсо бул ээсинин өз жеке чечими. Чечими. Ал деген ошо машина менен кошо сатып ийсе болот. Ошо мөөнөтү бүткөнгө чейин же өзүнө алып калса болот.